Бекмамат Осмонов атындағы Жалал-Абад мамлекеттик университети Жалал-Абад колледжи табигый техникалык бөлүмү биология мугалими Эшенкулова Назгүл Бүрүбаевнага, АТК 220 группасынын студенти Кошонова Айденек Кадырбековнадан биология сабагынан кайтарым байланыш. Өз алдынча иштөө үчүн тапшырмалар. Номер 1 тапшырма. Эмбриондук жана постэмбриондук урчуну Вендин диаграммасы менен салыштырган. Эмбриондук урчу зигота пайда болгондон баштап төрөлгөнгө чейинки мезгил, ал эми постэмбриондук урчу төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейинки мезгилди айтабыз. Эмбриондук жана постэмбриондук урчунун окшоштуктары: экөө тең жекече урчу. Экинчи тапшырма таблицаны толтуруу. Негизги этаптары: зиготанын пайда болушу. Бирклеткалуу зигота митоз жолу менен көбөйө баштайт. Бластуланын пайда болушу. Бөлчөктөнүүнүн натыйжасында ичиндик өңдөйү бар шар түрүндөгү бир катмарлуу түйүлдүк бластула пайда болот. Гаструланын пайда болушу. Бөлчөктөнүүдөн кийин эмбриондук урчунун кийинки мезгили жүрөт. Мында клеткалар бөлүнүшүн улантып, клеткалардын ички катмары өнүгүп, түйүлдүк эки катмарлуу болот. Мына ошол эки катмарлуу түйүлдүк гаструла деп аталат. Органогенез. Гаструла стадиясынын аягында биринчилик ост эшигинин тегерегинде жайгашкан эктодерманын клеткалары тез бөлүнө баштайт да, түйүлдүктүн аркасын бойлой созулуп жаткан нерв пластинкасын пайда кылат. Эми алардын схемалык сүрөттөрү: зигота, бластула, гаструла жана органогенез.